Эми Бишкек шаарында калкка жеткиликтүү баада эт сата турган көчмө фудтрактар иштей баштайт. Аталган көчмө эт дүкөндөр бүгүн Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри тарабынан тапшырылды. Он заманбап адистештирилген көчмө фудтрак санитардык нормаларга жана талаптарга толук жооп берген, бардык керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Андагы эт тургундарга соода үстөк акысы кошулбастан 1 килограммына 680 сомдон сатылаары күтүлүүдө. Бүгүн социалдык маанидеги пилоттук долбоордун ишин баштап атабыз. Бул жерде көчмө дүкөндөрдү 10 даананы уюштуруп Бишкек шаарына 4 районго бөлүштүрүп берилип, ал жерде социалдык маанидеги эттер сатылат. Социалдык баада эттер сатылат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы оптом базар менен анан жөнөкөй дүкөндөрдүн ортосунун ажырымы, баасы кичине чоңураак да. Ошол ажырымды жок кылууга, анан эттин баасын стабилдештирүүгө багытталган долбоордун бири болот. Бул долбоорду колдоого алган Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан учурда Борбор калаанын ар кайсы райондорунан атайын жер бөлүп берилген. Бишкек шаарынан азыркы учурда 12 жеркиликке бөлүнүп берилди. Булар биздин негизги базарларыбыздын аймагында, Аламидин бирдеги базары жагында, Аламидинский рыноктон бөлүнүп атат. Ошондой эле Орто Сай базары жагынан да азыр 2 жеркиликке боюнча бөлүнүп жерлер иштеп жүрүп атат. Андан тышкары биздин четирээк жактарыбызда деп коебуз. Бул Арча Бешик аймагында, ошондой эле баягы 7 микрорайонбу, ошол 7 микрорайон жактарынан бөлүп берип атабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин айтымында бул долбоор президенттин тапшырмасына ылайык эттин баасын турукташтыруу жана жеткиликтүү баада азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында ишке ашырылган. Эгер ал ийгиликтүү ишке ашырылса, мындай көчмө дүкөндөр өлкөнүн баардык аймактарында да ачылат. Биздин урматтуу президентибиздин көпчүлүк учурда тапшырмаларын министрликтер ойдогудай аткара албай келет. Башында жакшы аткарылат дагы, анан кандайдыр бир убакыттан кийин көңүл бурулбай калат. Мен да агрохолдингке ушул жерде тапшырма бердим. Өкмөттөн акча бөлүнгөндөн кийин ушул программага биз кандайдыр бир ишенич арткандан кийин жакшы алып баргыла. Кыска убакытта жакшы жыйынтык көрсөтүп, бул жерде сатуучулар тартиптүү болуп, элге мындай жакшы мамиле, жумшак мамиле кылып, өз убагында чыгып, ушул көчмө фудтрактарды жакшы, таза, санитардуу кармагыла. Элге пайдабыз тийсин. Жөн эле баягы жарнама, реклама сыяктуу болуп калбай, чынында иш жүзүндө шаардыктардын маселесин чечсин деп тапшырма берилди. Белгилей кетсек, буга чейин Чүй облусунда ири көлөмдөгү бодомал бордоп семиртүүчү чарбалар уюштурулары айтылган. Аталган демилге ички рынокто эт менен туруктуу камсыздоого, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн агро өнөр жай комплексин өнүктүрүүгө өбөлгө түзөөрү белгиленген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.